Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта инженерлік академияның академигі Асейін Аракеев. Саламатсызбы? Рахмат сіздің бізге келгеніңізге студияға. Мына білім, сіз сабақ бересіз, университетте сабақ бересіз бе? Мұрын беріп жүрдім да. Мұрын бір топ бергенсіз. Тәжірибеңіз бар. Ошу оқушыларды, студенттерді даярдағанда емнеден башташ керек? Мысалы үшін бізде азыр білім беру тармағы бір топ қызық авалды. Жақшы мектептер бар, мысалы үшін 61-ші мектеп, аябай жақшы даярдаған. Ошол учурда таптакыр ешбир мындай деңгээлге жарабаган мектептер бар. Эмне үчүн алардын деңгээли ар башка айылдарда, ар башка шаарларда эмне үчүн баарын теңей албайбыз? Бул маселе барыбызды неметип кызыктырган маселенин бири. Өзүбүз деле көрүп турабыз эмне болгонун. Союз тарап ыдыргандан кийин ал кезде катуу тартип болчу. Ал кезде тартип жакшы эле болчу, бирок бара-бара анан жоголбоду. Андан бери 30 жыл болду. 3 муун мектепти 10 классты бүтүптүр. Жанагы биздин депутаттардын дагы бүткөндөр ошонун арасында биринчи выпусктардан болсо керек деп ойлойм да. Бар жыл өткөн сайын билим берүү маселеси, элге билим берүү тармагы жакшырмак турсун ылыйла баштабады. Кээ бир сабатсыз адамдар депутат болуп кетти дегенди айтып атасызбы? Өзүңөр билесиңер деп өзү жасганды мындай немете албаган, мындай кыскасы эмне күлкүң келе турган нерсе. Баягы өзбектерде бир сөз бар, окшойсуз кеп уруп болмойду деп. Анан ушундай сабатсыздык жылдан жылга көбөйө баштабады. Ооба. Ушинтип отурса эмне болобуз, каяка барабыз? Мына билимде биз кыргыз элибиз ошо компартиянын, СССРдин мындай жамандай бергенде болбойт, ошо коммунисттердин аркасы менен ошо илимдүү болгон Кыргыз республикасы болдук. Ошондо да биздин өзүбүздүн кыргыз элибиздин өзгөчөлүгү ушундай болуп атат да. Кыргыз өтө таланттуу элдерденбиз. Ушуну өзүбүз байкабайбыз. Жанагы эле забастовка тиги бу деп атабыз, мен дейт. Эмне үчүн мен министр болбойм, эмне үчүн мен президент болбойм деп ар биринин канында ошондой немесе неметип турат да. Ойноп турат. Бир жагынан жакшы. Бул бардык эле жердеги дүйнөнүн элдеринде андай жок. Экинчи жагы ал тиги өзүбүздү баалай берген ал сапат болуш керек да. Эми бул билими жок адамдар көбүрөөк болсо кандай болот келечегибиз? Мына Иленге рахмат. Кытайда бир күндөн кетип барат, кайра теги алып келип, качып кеткендердин баарын алтынды төлөп берип, анан келип окуп, ошо элдин таланттуулугу, дилгирлигин карабайсыңар, бүт иликпести жоготуп, андан кийинчерээк бул биздин Кыргыз Республикасы Союздагы республиканын эң алдыңкылардын бири болгон да, билим жагынан, грамотность жагынан. Анан ушул жактары убагында өнүктүк. Эми азыркы учур ал бул башка нерсе. Эми келечекте Кыргыз Республикасы кантип сакталып калыш керек? Мына бүгүнкү муундар кетет, кийинкилери кетет. Ошентип 30-40 жыл болсо эмне болот? Ушул тенденция кетип баратса кандай болот? Бир жанагы дикий бир неме кетип атабыз. Рынок деген өзүңөр алды суу күчтүн неметип деген заман ушул болуп атат да. Анан ошого кантип туруп келечектеги Кыргыздын интеллигенциясы, билимдүү, илимдүү адамдар кантип түзүлүш керек? Аны бир эле 2-3 жылда эле бүткөрө калбайт экенбиз да. Мына төрөлгөндөн кийин яслиге барып атат, садикке барып атат. Андан кийин ошондон садиктен аны окуп атпайбы? Окуп анан тиги мектепке кирип, мектептен 10 жыл окуйсуң, андан кийин институтка барасың. Анан ушинтип атып мурунку советтик билим берүү системасын кийин
бузуп салбадыкпы? Анан бир Болонский неме деп, жогорку окуу жайлардын система деп, тиги бу деп, ошонун бардыгы өзүнчө тескери таасирин бергенди. Болония системасы тескери бердиби таасир? Тескери берди да. Анткени программа окутуп аткан программанын тиги мисалы үчүн математиктери деп коет. Математика деген өзү бул сабак, бул предмет болуш керек да. Адам тиги математиканы билмейинче эч кандай жаңы технологияны эмете албайсың. Эмне математика кирбейби Болония системасына? Аларда жок, кирет да, ар бир тиги кесипти, техникалык кесипти алуучу университеттердин өзүнчө тиги немелеринен, сааттарынан кыскартып атпайбы? Эми азыр Великобритания СССРдин ошол биздин образованияга түшүп окутуп атат. Демек, жакшы экен деп. Эми биздин система образования бүт бардыгын камтыган, ушундай татынакай бир жогорку деңгээлде билимди берген система болгон. Ошондой эле тиги япондорду алып атат. Эч кандай неме түшкөн жок. Ошон үчүн азыркы эми бара-бара тиги немеге да жетебиз го. Бул жакында угуп калдык, биздин министрлик реформа жүргүзөбүз деп атат деген. Бул жакшы нерсе. Ошол реформаны жүргүзгөндө дагы булар бир жакшы бир немени түзүш керек да. Базаны түзүш керек. Кандай кылыш керек? Бардыгын ошо мурунку адистерди, мурунку баягы элге эмгеги сиңген мугалимдерди, көп жыл иштегендерди, анан бардыгын чакырып туруп, анан өзгөчө кылбасак болбойт. Ошон үчүн жанагы айтып жүрүшпөйбү, эгер билимдүү, илимдүү адамдарың жок болсо, ал өлкөнүн келечеги жок дейт. Ошол билими, илими жок болуп, анан жанагы шампалаңдап, журкап жүрүп, анан бир институтка кирип, же медиктер. Азыр мединституттар деген көбөйүп кетти го. Эмне деген ошол мединститут? Анан ошол эптеп-септеп жүргөн медиктер анан тиги өзүңдү өлтүрөт деп атпайбы? Мына тимиле койгула. Экономисттер, юристтер анын бардыгы тиги өлкөнүн келечегин дагы неме кылат. Инженерлерин жок практически. Анын үчүн өзүнчө подготовка керек да. Кандай, кайсы жаштан башташ керек ошондой даярдыкты? Баштаганда бир нерсе мен эсиме түштү да. 2002-жылы Токиого барып калдык да. Межправительственный комиссия болуп барып, ал кезде ошол мен тиги жана Центр международной торговли жетектеп, ошону түзүп, делегацияны формировать этип, ушинтип докладдар менен неме кылчубуз. Өндүрүш жагынан, тияк бягынан кандай жетишкендик болду, эки өлкөнүн ортосунда кандай иш жасашыбыз керек, ошонун бардыгын биз тактап, анан комиссия бир жылы Токиодо, бир жылы Бишкекте болуп, анан ошол жерде барып жыйналышын өтүлдү. Ал жерде эки профессор Танака деген, мурунку биздин Национальный банктын советниги, тиги Акаев, Аскар Акаевдин советниги. Ушу киши өзү кеткенден кийин тиги Ташива деген чоң фирма, ошонун советниги экен. Анан баягы эски көздөй болуп, мен ага кичине бияктан билчү элем. Анан жакшы кабыл алып, бүткөндөн кийин анан Ташивага алып жөнөштү. Көрөлү дедик. Барып Ташивага барсак, чурулдаган бир жапжаш балдар. Эми садиктин мылдары туура яслиден өткөн мындай да. Анан тиги Үсөн Асанович, а киши өзгөчө дайым агысы тиги фотоаппаратын алып алып, сен карачы тигилерди, карачы, мотурайган. Барып отурчу жанында. Сүрөткө тартайын деп анан мен жана сүрөттү таба албай койдум, бир жерде калса керек да. Аны отурсак, ошо балдарды Ташивага тиги экскурсияга алып келиптир. Канча жаштан баштап тарбиялаш керек деген, мына сен өзүңдүн жанагы сурооңо мен жооп берейин. Мына япондор яслиден чоңоюп, садикте болгон балдарын ошол моундай кылып биз көргөн тиги немеге ошонун баарын көргөзүп атат.
Анан бул жерде отуруп, Аман элде Мурсадокович премьер-министр тиякта отуруп, экөөбүз жанагы видеосвязь ошол өзү 2002-жылы. Мында көрүп эле сүйлөшүп атабыз. Ал биякта беле, Кыргызстанда беле. Жок, чогуу эле барганбыз. Экөөбүз эки жакка киргизип коюп, анан сүйлөшүп атпайбызбы? Ал кезде бул чоң нерсе болчу. Анан бир чоң залын апарып туруп, анан тиги Ташиванын жаңы технологиясы деп туруп, жана телевизорлорунда горизонтальный, анан вертикальный боюнча соотношениялар бар экен да. Ошол биринчи дүйнөдөгү Ташива разработка жасады деп берип, демеле ар бир тиги сүрөттү, өңдү, деме бадырайтып, натуральный берип атат да. Мына мындай болдук деп. Анан баарын көрүп, ошондой кеттик да. Эми япондордун жана садиктеги балдары институтта балдар эмес. Садиктеги балдарын эметип атабыз. Биз ошондой деңгээлге келишибиз керек. Анан үчүн жанагы реформа болгондо тиги булардын баарын ушул немеге көңүл бөлүшөт. Анан бул немеде политехнический институтта иштеп ошондой жүргөндө бул 61-чи школа илгери Курчатов атындагы физика-математикалык неме болгон, мектеп болгон. Азыр эле бар да. Эми Курчатов болбой жана автор Якирин атында болду да. Анан тем более биздин балдар да ошондо окуп калган. Анан кийин бизден дагы математиктер дагы институтта иштегендер тияка өтүп, ушундай неметип, кийинчерээк анан карап туруп, эмне үчүн ушундай неме болбойбуз деп, мен бир институттун балдарына мындай жолугуп, кийин неме кылсам, бул маселе вообще каралбаптыр дагы. Анан чийки боюнча келген балдар, эми шаардын балдары деле ушундай чийкиси көп, айылдын айтпай эле коёлу. Анан ушулар келип туруп техникалык институттарда, университетте окуп, билим алып, ал каяка барат? Неме мугалимдерден сурасак, эпте беле мөртө шөртө болуп келип атышат дегендерди айтып атат. Анан эми мен баягы өзүм дагы бул болбойт го мындай кылган, айрыкча айылдык жаштар билимсиз болуп калса кандай болот деп, анан бир күн анан тиги 61 мектебинин немесине барып, жетекчилерин анан сүйлөшүп, Низовский Юрий Николаевич менен, директор менен. Ал киши да кичине мындай неметкенсип, тинтип туруп, анан попробуем дегендей кылып, мен жакында эле буяка келердин алдында дагы сүйлөшүп койдум, 4 күн болду да. Жолукканым. Айттым, Юрий Николаевич, ушундай кылалы эми, сиз коллективиңиз жакшы, анткени тиги эл аралык тиги конкурстарда бардыгын көпчүлүгүн ошо силердин окуучулар жеңип атат. Ошон үчүн бир эле силерге келип окуйлу деген балдардын, ата-энелердин тиги немеси көп каалоосу, бирок тиги жетпей атасыңар. Ошон үчүн мындай неме кылбайлыбы, кеңейтпейлиби? Ар бир областтын борборуна, мүмкүн чоң шаарларда ошондой кылып бир силер методический обеспечение кылып берсеңер, анан материальный тиги буларын на местах баягы деме жергиликтүү немеде карап, анан тем более азыр тиги государственный частный партнерство деп законго да туура келип калды. Анан келечеги жакшы болот го деп анан неме кылсак, анан эптеп көндүрдүк да. Анан макул болду. Анан айтканда мындай деди, эгер мына могу жерде деди, биз айтып коелу деди, могу жерде Дружбада 14-чү мектеп бар. Дружба деген көчөдө. Карасаев атында болуп калды. Көчө. Ошондо эски мектеп. Анан вообще каралган эмес. Балдар дагы тиги толук эмес. Анан ушунда биз тиги сурадык эле, бербей коюшкан, андай мындай деп. Анан мен жанагы өкмөттүн мурунку бөлүмдүн башчысы Жанна Урматова Саралаева деген кызыбыз ушундай деп неме кылсам, ой жакшы идея, ушуну неме кылыңыз тиги бул деп. Анан мен аны тиги ким менен сүйлөштүм, самый главный тиги 61дин тиги методикасы менен окуталы, ушундай десем, шаарда деле тиги
окуучулар толбогон мектептер бар дегенин угуп, мурдагы жылы 2 жыл мурун. Анан өзүм таң калып калдым. Кандай десем, эми салынып калган тиги жерге мектеп, бу жерге мектеп деп депутат болобу, тиги бу деп салынган, бирок окуучулар толбойт дейт. Анан мурдагы күнү жанагы 3 күн болду деп атпайбы, Юрий Николаевич менен сүйлөшкөндө, Юрий Николаевич анда шаарда дагы жанагы Жанна Саралаева айткан ушундай айтты эле. Десем анан мына Карасаев көчөсүндөгү 14-чү мектеп дагы ушундайлар бар экен. Анда Бишкектен ар бир районунан бирден мектеп. Ошондо 4 район болуп калат. 4 райондан 4 мектеп. Анан эми жанагы бала бакчаны ошол жерден башташ керек. Мектеп дагы и бала бакча дагы. Мектептин алдында бала бакча болуш керек да. Бала бакча жанагы япондордун ыкмасында түшүмүшетели деген баягы неме да. Анан ал жерден туруп, ошол жерден эле эми 61дин тиги немеси 1-класска, ошо бала бакчадан сүйлөп эле жанагы жазып 1-класска кирет. Ошо бала бакчадан эле тиги бүткөндөн кийин тиги экзамен берип эле автоматическое зачисление болот тиги 1-класска. Андан ушундай кылып неме кылалы. Анан бала бакчасында берсин. Мектебин да неме кылалы. Анан облустун борборлоруна мына физика, математика бул жакшы дедим. Эми карасаңыз, Европада өзүң деле билесиң го. Европада да орто мектептин билимин алганда 4 тилди билип, ошол 4 тилде сүйлөп ар бир сабак өтөт. Талап аябай ал жакта. Мына көрдүңүзбү? Мына мисалы үчүн кыргызча, орусча 2 тилди билди деп коелу, туурабы? Мисалы үчүн турецкий жеңил эле болот. Аны мына 3 тил английский киргизебиз. Кээ бирине французский, кээ бирине немецкий. Ушундай кылып туруп, кыргыздардын мектептеринин бардыгына бара-бара ошо өтүш керек дагы. Ал жанагы биз уюштуралы деп аткан тиги борборлордогу облустун борборлорунан шаардын мектептерине ушуну киргизип, жаңы бүт алдыңкы катардагы немелерди технология менен окутушубуз керек да. Анан эми бул кыргыздардын жанагы таланттуулугу илгери бир нерсени айта кетейин. Аскар Акаевичтин жетекчиси Ленинграддагы Иопия институтунун лабораториянын башчысы экен. Эки биздин сотрудник коштоп келип, мен тиги немеден оштон кабыл алып, анан Арсламовду көргүзөлү, тиги бу деп анан кечинде бир жерден конок кыласың дени аларды. Бирөө тиги ким? Кубанычбек Жумалиев. Бирөө Азык Сыдыков деген математик бар эле, жолдош болду, кайтыш болуп кетти. Анан баарыбыз эле тиги немени мактап калдык да, япондор кандай. Тиги ушундай таланттуу эл, тиги бул десек, жанагы киши айтты. Семен Борисович деп атабыз, Семен Борисович айтып атат. Жок, андай эмес деди. Япондордон кыргыздар кем калбайт деди. Силер өзүңөр билбей атасыңар деди. Силердин элдин саны канча деди. Япондун саны канча? Относительно на 1000 человек деп мени салыштырбайсыңарбы? Силердин мына акайыңар турат, Чыңгыз Айтматов деген дүйнө турат. Тиги бу деп калды да. Анан муну алганда бир кийинчерээк мен анализ жасап, эметип көрсөм, бу дагы ошол туура болуп атат да. Анткени таланттуу элбиз да. Эми ошо талантты туура багыт менен жумуш жасап, анан бир жолу тиги Хусейин Исаевич деген азыр аксакал профессор ошол киши Исаев зав кафедра научный коммунизм деп бүтүп аткандардын бардыгын научный коммунизмден госэкзамен болчу. Анан мен тиги биринчи түштүк жергесинде инженерлердин дипломун уюштуруп бербедимби? Ошол жерде иштеп, анан тиги киши келип дагы сүйлөшүп, ушундай отуруп неметип калсак, мен жана суроону бердим да, кыргыздардын мындай немеси сапаттарынын бири кандай, ушундай десем, сен туура неме кылыптырсың дейт. Неметип эстеп калыптырсың.
Анткени биздин тиги элдердин канында бар дейт. Бул көчмөндөрдүн адаптация. Мына 1 ай, 2 ай бир жерде турдук, андан ары тияка кеттик, бияка кеттик деп туруп, ошол өзүнүн тиги канындагы бүт психологиясы, анан экинчи баягы ритм, турмуштун ритми, ушулардын бардыгы адаптацияга ылдамыраак көнүп кетип, жана эметкенибиз ушул болот. Шартка жараша. Шартка жараша деп. Анан кыргыздар эле ошол тиги орустар эле окуганда. Мисалы үчүн бүт айылдан келип эле, кыргызча окуп келип эле, анан тиги институтка кирип эле орусча окубады. Анан жүрөккө жатпады. Аны окуткан эле жокпуз. Атайын. Эми бул чоң нерсе. Эми бул иштин башы аягына чыгыш үчүн биринчи жетекчинин өзүнүн эрки керек да. Ошол моундай кыласыңар, моундай деп туруп, анан жанындагы жанагы баягы кыргыз айткан базы жакшы каңы, жакшы дегендей. Бардык эле нерсени президент билбейт. Адистик жагынан деле ошон үчүн туура адамдар, тажрыйбалуу, баягы улгайган муундун, улуу муундун өкүлдөрү, орто муундук ушундай кылып туруп билим жагындагы немени ордуна койбосок, көтөрбөсөк болбойт. Ошондо жана 61-чи мектептин ошондо Бишкекте ар бир райондо, 4 райондо бирден филиалын түзмөй болуп атасыңар. Эми областтарда бир келишим түзүлүп, каражат жагы кандай болуп атат? Эми каражат жагын мен жана бир программага ООНдун алдында бир неме бар, программа берип, анан ушул тиги мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берели деп, алардын убадасы да ушундай бар да. Анан бул өзүбүздүн тиги немебиз аракет кылып, эми облустарда кандай кылып неме кылыш керек? Жанагы жаңы типтеги имаратты куруш керек. Бүт баягы эч тиги Лондон, Парижден тиги кем калбаган бүт техника бардыгы туруш керек. Анан ошол кечке тиги спорт менен заниматься этет, тиги жатат ошол жерде. Анан тамак ашынан бери ошол жерде болуш керек. Ушундай кылган тиги интернатпы? Эми ошондой эле болуш керек да. Келдиң, мына бүт немелериң бар, тиги жерде расписанияң бар, бардыгы бар. Анан свободное время деп тиги кетесиң, тиги кружокко барасың, бул кружокко барасың. Анан тиги тамагың болсо татынакка баягы витаминдерди эсептеп, калориясын эсептеп туруп, жакшынакай мээнин тиги жакшы иштеп бергенин, ошол жерден спорт менен да заниматься этиш керек. Ушундай деңгээлдеги биз немени курушубуз керек да. Мына ошондон кийин мына ар бир мына 7 облус 2 шаар 9, бул жерде 4 деп атабыз. 13. Ну, 10 да эле коелучу. 10дон 25тен тиги средний, балдар бир выпуск бүтүрүүчү болсо. Бир класс. Бир класс 25тен. Ошондо 250 бала бирден жанагындай өтүп атса, жыл сайын өтүп атса, анан аны карап туруп, багытын карап туруп, ал жерде обязательно жанагы 4 тилде окутушубуз керек. Ушуга жетишибиз керек. 4 тилде. Эми үчүн тиги Европа менен тиги биздин айырмабыз болбош керек. Мына Бельгияда 2 тил билсең, жумуш албайсың, таппайсың дейт. 3 тил билсең, мүмкүн таап каласың дейт. 4 тил билсең, жумуш табасың дейт. Мына биздин балдар ушундай 4 тилде свободно мындай сүйлөш керек дагы, ага окуткан мугалим дагы 4 тилде сүйлөш керек. Эми бирөө англисче, математиканы апарса, тарыхта бир түркчө кетсе, бирөө биологияны французча кетеби, же кытайдыкча кетеби, анын баарын тандашыбыз керек дагы. Ушундай деңгээлдеги мектептерди курушубуз керек. Анан эми класстар болуп атат. Класс. Ар бир ошондой мектепте бир класс. Бирок 61-чи мектеп физика математикалык. Бул физика математикалык. Ошол багытта болгондо физикалык, математикалык болуп. Негизгиси ошол болот да. Негизгиси ошол болот.
Анан буга тиги дагы чет тилин кошуш керек да. Чет тилин кошуш керек. Анткени бул балдарды үйүнө жибербей 5 күн ошол жерде кармап, 6 күнбү окса, анан тиги жумага үйүнө барып келгенге дем алыш күнү. 61 мектеп Низовский менен жолуктум деп атасыз. Методикасын биз даярдап беребиз деп атат, А мынау районолор, гаронолор кандай болуп атат? Министрликтер, билим берүү министрлиги. Эми буга мен унутуп калыптырмын. Кат жаздым да. Мурун жанагы ким менен сүйлөшүп, бардыгын тактап, момундай кылалы деп. Анан жанагы Галина Байтерек келип калбадыбы? Тиги бөлүм башчысы болуп. Бөлүм башчы. Анан айттым, Галина, момундай. Мурун башталган иштер бар эле, момундай. Эми тиги мен атайын кат жазып туруп, след калтырып иштейли. Деп анан макул деди. Кимге жасайын дедим. Тиги ким Бакашевага жасасам. Эми ал тияктан эле келди, ага караганда деп туруп, мага эле жазыңыз деди. Болуптур деп анан кат тиги министерствого кетиптир. Министерстводон администрация президентке келиптир. Администрация президент мага жооп берип атпайбы. Сиздин сунушуңуз каралды, момундай болмок болду. Анан зам министр тиги образованияны. Анан пандемия болуп атат. Окуучулар чыксын, мугалимдер чыксын. Чыккандан кийин автордун катышуусу менен биз муну карайбыз деди. Декабрь болду, 4 ай болдубу? Ал мындай эшиктен чыгарып кой деген сөз да. Туурабы? Караш керек да. Дежурный. Эптебде мындай чыгарып кой деп. Ошону менин неметкеним, ар бир жерде столдо отурган, ар бир жерде кызмат кылган адамдардын өзлөрүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Ал тиги кайсы министрликте? Элге билим берүү министрлиги. Бүгүнкү эмес, эртеңки, бүрсүгүнкү тиги караш керек. Казак эмне кылып атат, өзбек тиги француз эмне кылып атат, немис эмне кылып атат, кандай болуш керек, Кытайда эмне болуп атат деп туруп ошо алдыга кеткен. Мен жана айтпадымбы, тиги мисал кылып, садиктеги балдарын тиги Ташибага апарып көргөзүп атат деп. Алардын мышлениясын бардыгы, роботтор жүрөт, ушунун бардыгы. Эми ошонун бардыгын биз эмне үчүн жасабайбыз? Биринчиден, экинчиден эмне үчүн аны мен жасашым керек? Мүмкүн башка бирөөлөр жасап атат. Сиз билбейсиз. Мүмкүн. Эми андай болсо билет эле го. Тиги ким айтат эле. Аны уже анын үстүндө иштеп атабыз деп айтат эле. Жок, андай жок да, билебиз эми. Тиги 61 мектепке бир кайрылат эле. Андай жок. Анан жана Совет деген мектепти дагы ошону караштырып, анын дагы бир жакшы жери бар, мунун да бир жакшы жери бар. Ошону мындай эми булар айтканда материальный обеспечение, жанагы технический обеспечение жасап берсеңер, биз жакшы болот элек деп өзлөрүнүн эмесин айтат. Эми менин айлыгым 9000 дейт. Ким? Низовский. Мектептин директору Низовский. Ошентип айтты. Анан не пойдет дедим. Канча дедим, примерно билбейбиз дейт. Мен проект жасайм, могу чоң проекттерди жасап атайм, муну деле жасайм. Министрликтен деле киши жасабайт го деп анан примерно эми деп анан канча акча кетип атат, канча бюджеттен берип атат. Тиги десем 37 миллион. Ну ладно, 37-40 миллион. Эми доллар менен эткенде 81 5. Эмнеге каяка кетет экен 37 миллион? Берип атат да, өкмөт берип атат. Каяка? Зарплатасына, светине, школго. Бир мектепкеби? 61дик. Бир мектепке. Ошондо эсептеп атпайбы, мындай баягы неме менен. Эки жерде 2-4 дегендей эле тиги 37 миллион болсо эми акылт айтып коеюн, 40 миллион болсун. 40 азыр тиги курс 84 болдубу? Ну ладно, доллар менен. 5.000 долларга жетпеген акча болот экен. Бир жылдагы. Значит, бирөөнү ошондой кылсак, жанагы 4 болсо 2 миллион доллар экен. Шаардагы Бишкектеги боюнча. Анан тиги неме бала бакчаларыныкы. Алардын кошсок, ошентип 3 миллион, бир 4 миллион деп коелучу. Ну, жакшы болсо 5 миллион. Ал деле
ал немени проблеманы мындай тапса болот спокойно. Зато келечегибизди кандай кылып атат? Кандай балдардын ошондон антиги балдар анан окуп чокуп, тиягына барып, жана көз ачылып, международный жана олимпиадаларга барып, тияктарын көрүп, бияктарын көрүп, жанагы себаптын балдары ушундай тияк биягын алып чыккангалар мастер болуп калды да. Ошону менен кичине артыкчылык болуп, алардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп калды. Анан эми жанагы биздин убактыбыз аяктап баратат. Негизги нерсе эми ушул могу илгери деген газетага жазганда чалканга түшүп калса, демеле ыпырап бардыгы чуркап калчу эле. Чара көрүлчү. Монтип айтып атасың, мүмкүн ушул неме биздин немебиз үнүбүз жетер министрликке же администрациянын тийиштүү бөлүмүнө жетсе, ушуну мындай неме койбой, кайдыгер койбой, анан колдон буттан алып биз дагы жанагы мамлекеттик, анан жеке менчик партнерство деген менен кирип иштетип коюшубуз керек. Бул керек нерсе. Эртеңки бүрсүгүнкү анан кийинки келечек мына ушундай болуш керек. Муну таштап койсок болбойт. Анан илим эми убакыт аз калды деп атабыз. Университеттердин деңгээли экинчи маселе. Анан окумуштуулардын деңгээли үчүнчү маселе. Мунун бардыгын бир комплексне карап туруп, жана реформада бир келтирбесек, жөн эле сиздин биздин боло бергенде эми баягы орустар вещи своими именами надо называть деп айтып жүрүшөт. Ушундай кылып бир келечектүү программаны, реформаны өткөргөнүнө биз аябай кубанычтабыз. Ошол эле кезде жанагы неменин дагы тыштагы жанагы тажрыйбасы көп мугалимдерди, адистердин бардыгын алып келип неме кылыш керек да. Коштуруп пайдаланыш керек дагы. Анан эң негизги нерсе бул аткаруучу нерсе президенттин Садыр Нурозович Жапаровдун чоң салымы тарыхка кала турган эң бир басымдуу нерсенин бардыгы ушул. Анткени муундун келечектеги интеллигенциянын, келечектеги кыргыз элинин илимдүү, билимдүү дүйнөгө болгон көз карашы өсүшү мына ушул. Ал акча жанагы миллиардерлердин бардыгы эчтенке жарабай калат. Аны убагында сатып да ала албайсың. Мына азыртан ар бир жанагы жаштарыбызды тарбиялоо жөнүндө баса эң негизги нерсе жана угуп атам, мен дагы колдоп атам. Жанагы тачка көтөрүп, тинтип жанагы мектепке барбай калуу деген болбош керек. Жаштарбы? Барыш керек. Токтотуш керек жанагы тиги жаш балдарды тиги эметип иштеттирип, анын бардыгын издевательство. Ошонун баарын эки нерсени дагы камтыш керек дагы. Ошондой болгондон кийин адамдын сознаниясында, адамдын өзүнүн аң сезиминде ушундай болуш керек экен, окуш керек, чокутуш керек, иштетиш жанагындай жаш балдарды эме кылбаш керек деп, анын ден соолугу эмне болуп атат, тиги деген көп нерсе. Ал ден соолук маселеси боюнча бул айрыкча маселе. Муну дагы келип өзүнчө. Муну дагы мен тиги медиктер менен сүйлөшүп көрүп таң каласың да. Эми каякка барабыз? Бул нерсени негизи жасабасак болбойт. Рахмат. Сизге бизде конокто инженерлик академиянын академиги Асейин Аракеев болду. Рахмат сизге. Саламатта болуңуздар.